Жеңілдірек мысал келтіреді. Мысалы, оқушыларға мысал келтіргенде мынаны мысал келтіріп қойсаңыздар болады. Бізде бір коробка болсын дейді, бір баштығы. Мына ушул баштығымыздың ішінде 8 көк. Мен Соқбашева Гүлера, Бешен-Сатыбеков атындағы орта мектебінің математика мұғалімі болып іштейм. Жана ушул окуу жайга окууга келдим. 12 менен 13-тө ошондо эмне болуп калат? Мага пайдасы тийип жатат. Математика мұғалим болгондон кийин математиканын жолдору көп болот. Ошонун жеңил жолдорун үйрөнгөнгө аракет кылып атабыз. Жана бизде окутуп жаткан тренерибиз дагы ошол жеңил жолдор менен гана бизге түшүнө тургандай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп жатат. Буюрса бүгүн окуубузду бүтсөк, мен ойлонуп жатам, мектепке барганда ушул жеңил жол менен балдарды үйрөтсөк, окутсак болот экен. Жайга чейин балдарды окутканга убактыбыз бар. Ошого чейин окутуп жетишкенге аракет кылабыз. Жеңил жолунан тышкарыда бул жерде математикада өзү так илим болгондон кийин так жолдору да көп экен. Биз иштеп жүргөн жолдордон башка дагы жолдору бар экен, ошолорду дагы үйрөнүп жатабыз, үйрөтүп жатат. Ушул окууга демөөрчүлүк кылган дагы бир ошо биздин Сатыбеков орто мектебинен чыккан Смайылбеков Марс деген окуучубуз бар. Ал дагы демөөрчүлүк кылып жаткан экен, ага дагы чоң ыраазычылык билдирем. Марстын жардамы менен биздин мектепте чоң колдоолор болуп жатат. Жана Марстын жардамы менен биздин мектеп жакшы жолго түшүп, жана дагы мектебибиздин көркү чыгып жатат. Ушул ишке четте калбай колдоо көрсөткөнү үчүн Марска дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындай сиздерге ыраазычылык билдиргени келдик. Сиздердин балким бир-эки сөз болсо да бир адамга ыраазычылык билдире албаган, Аллага деле ыраазычылык билдире албайт деп сиздердин эмгегиңиздерди абдан баалайбыз.